Садыр Жапаровдун айткан сөздөрү көрөгөчтүгү бүгүнкү учурда да өтө маанилүү далил болууда. Ата мекен жаңы дем деп парчалар биригүүдө. Мунун себептери эмнеде? Сөзсүз аягына чейин угуңуздар. Төрмөдөн кат. Садыр Жапаровдун парчалашы Абсатаров бүгүнкү курултайда окуп берген каты. Урматтуу курултайдын катышуучулары, уюштуруучулар тарабынан бүгүнкү жыйналышта биздин Мекенчил партиясынын жана лидерибиз Садыр Жапаровдун курултай боюнча көз карашын билдирип коюубузду сураган элеңиздер. Анда эмесе Садыр Жапаровдун өзү жазып берип жиберген пикирин окуп берүүгө уруксаат этиңиздер. Урматтуу замандаштар, урматтуу курултайдын катышуучулары. Биринчиден, курултай институту боюнча менин көз карашымды билдирип коюуну сураганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Экинчиден, сиздердин убактыңыздарды албай, дароо эле ишке өтөйүн. Курултай институту сөзсүз баш мыйзамга кириш керек. Баш мыйзамды алмаштырып, өлкөнү башкаруу системасын түп тамырынан бери өзгөртпөсөк болбойт. Бүгүнкү бири-бирин кайталаган башкаруу система менен эч качан алдыга жыла албайбыз. Алакандай Кыргызстанды президент өзү башкарыш керек. Мамлекеттин, элдин келечек тагдыры үчүн жоопкерчиликти бир киши мойнуна алыш керек. Бүгүн сан жеткис байлыгыбыз уурдалып кетип, жаратылыштарыбыз талкаланып жатканда, аларды токтотуш үчүн өлкөдө бир кожоюн болуш керек. Парламент 55 депутаттан ашпай, бир мандаттуу округдардан шайланыш керек. Алар мыйзам чыгарып, ошонун аткарылышын гана көзөмөлгө алыш керек. Кадр маселелерине кийлигишпеш керек. Кадр маселесин айыл өкмөттөрүнө чейин президент өзү коюп, ар бир кадрдын кетирген кемчиликтери, жасаган кылмышы болсо, өзү койгон кадрына эл алдында керт башы менен өзү кошо жооп бериш керек. 8 эле министрлик болуш керек. Башкаруу системасы 3 эле баскычтан туруш керек. Президент, губернатор, айыл өкмөтү. Курултай жылына бир жолу бардык аймактардан эл тарабынан шайланып, 2000 кишиге чейин чогулуп, президент менен парламенттен отчет алып туруш керек. Эгер отчетторуна канааттанбаса, отставкага кетирип, жалпы эл тарабынан жаңы шайлоо болуш керек. Мына ошондо гана накты эл көзөмөлдөгөн элдик бийлик орноткон болобуз. Президент да, парламент да жоопкерчиликти сезип, жакшы иштей башташат. Эмне үчүн баары ичип жеп алып, жооп бербестен кетип калып жатышат? Эл тараптан сурак жок болгондуктан ошондой болуп жатат. Эгер ушул система кирсе, жыл сайын элдин көзөмөлүндө болуп турушат. Сол чөнтөгө солонуп кеткен акчалар 5-6 жыл өткөндөн кийин ачылбастан, жыл сайын элдин көзөмөлүндө болот. Азыр биз парламенттик эмес же президенттик эмес башкарууда жашап жатабыз. Жоопкерчиликти сөзсүз бирөө алыш керек. Парламент жоопкерчиликти ала албайт. Муну менен 2 жолу парламенттин бир мандаттуу жана парчалык тизме менен казанында кайнап, башымдан өткөргөм. Өз көзүм менен көргөн адам катары айта алам. Кыргыздар илгертен бери ар бир кырдаалга бир ооз сөз менен баа берип, сөз баккан элбиз. Көп суур ийин казбайт деп коет. Мына ушул сөз эле жетиштүү айтып турат. Мисал келтирейин, 5 парча парламентке өтүп келди дейли. 3-өө биригип коалиция түзөт. Мамлекетти ичкө бөлүп алышып, айыл өкмөттөргө чейин кадр коюп жатышат. Шопурларды деле министр кылып жатышат. Трактористти деле министр кылып жатышат. Айтоор баш аламан. Эмне десе биздин парчага чуркаган дешет, же лидер фракциянын тууганы болуп чыгат. Менин досума кызмат жетпей калды дешип, мушташкан күндөрү да болот. Жыйынтыгында мамлекеттин иши жылбай турат. Ар бир тармакта сөзсүз ошол тармак боюнча билим алып чыккан адистер иштөөсү зарыл. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Суроо жаралышы мүмкүн. Президенттик башкаруу болсо узурпация болот. Же бир эле адам төбөлүк президент болуп олтуруп алат деп. Биринчиден, баш мыйзамга бир эле адам 3-чү ирет президент болуп шайлана албайт деп жазып койсок болот. Экинчиден, жылда курултай көзөмөлгө алып турса, узурпация кыла албайт. Иштей албаса, 2-3 жылдан кийин деле отставкага кетирсе боло турган система болот. Ошондо эл көчөгө чыгып кетсин деп бураандар болбойт. Президент менен парламенттин тагдыры жыл сайын курултайдын тараза ташына түшүп турат. Бири-бирибиз менен эригишип олтурбай, ушул системага 3 айдын ичинде өтүп кетсек болот. Бардык даяр долбоорлор бар. 1 жылдан кийин бардык жактан дүркүрөп өсүү жагынан жемишин бере баштайт эле. Сот системасын 1 айдын ичинде реформа жасап койсок болот. Эрк гана керек. Урматтуу курултайдын катышуучулары, бул менин жеке көз карашым, жеке позициям. 5 жылдан бери айтып келе жатам. Сөзсүз ушундай башкаруу система болсун деп жеке көз карашымды таңуулагандан алысмын. Чечимди албетте сиздер кабыл аласыздар. Бирок мен көрүп турган өнүгүү жолуна түшчү, эффективдүү башкаруу системасы ушул.
Убакытты чектеп койгонуңуздарга байланыштуу кыскача оюмду айттым. Баарыңыздарды терең урматтоом менен, Садыр Жапаров. Текебаевка баш байлагандар, кулагыңарга күмүш сырга. 2015-жылы Атамекен менен улуттар биримдиги биригип шайлоого аттанган. Анда Мырзахматовду алып келем деп шайлоочулардын добушун куу-тумшук менен алып, Атамекен мандатка ээ болгон. Ага чейин Мелис акем да мени колдоочуларым коркпой Атамекен партиясын шайлай бергиле деп атайын кайрылуу менен шайлоочуларын көндүрүп Текебаевка алданып калды. Бирөөнү кедайт этип Өмүкей өзү да жыргап кеткен жок. Бирок мен ошол шайлоодо Эмикени жаман көргөн принцибимден кайтпай, эч бир партияга добуш бербей, тескерисинче баарына каршы добуш бергем. Ага чейин Мелис акеме "Ооба, сизди колдойм" деп жүрүп, шайлоодо антпедим. Мырзахматов мени Атамекен партиясын шайлады деп ойлоп жүрөт азырда. Бирок Мырзахматовдон ошондо сөзүмө турбаганым үчүн кечирим сурайм. Урматтуу Мелис Жоошбаевич, сиз картаң түлкү Текебаев жүзүңүзгө күлүп, артыңыздан пычак урган эки жүздүү мэриядагы коллегалар эле эмес, ала көөдөндүгүңүздөн улам, чыканактай мендей көкпет өжө шайлоочуларыңызга да алданып калгансыз. Анан эртеңи эмне болоорун билбей шайлоого сугунган Өмүрбек Текебаевка да кайрылам. Добуш алыш үчүн бирөөнү садага чаппаңыз жана ал сөзсүз кайтып келээрин унутпаңыз. Кадырыңыз деле калбады. Кыскасы, сиз баскан жерге чөп чыкпайт. Эсиңиздерде болсо, ошол 2015-жылы шайлоо дебатта Мадумаров Текебаевка айткан: "Сизге Байкуш Мырзахматовдун тагдыры кызыктырбайт, ал кишинин шайлоочуларынын добушу гана керек. Сиздин кызыкчылыгыңыз ушул гана" деп. Жыйынтыгын көрдүк. 06-06-2020 Сезимай Жунусова. Дастан Жумабеков Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай жатам. Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков журналист Эрнис Кыязовдун, Сооронбай Жээнбековдун, Алмазбек Атамбаевдин артыкчылыгы жана кемчилигин айтып бериңиз деген суроосуна төмөндөгүдөй жооп берди. Спикер Сооронбай Жээнбековдун артыкчылыгы бул анын эбегейсиз коррупция менен күрөшкөнүндө жана Кудайдан коркконунда десе, кемчилигин айтуудан тайсалдай түшкөн Жумабеков Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай жатам деп жооп берди. Алмазбек Атамбаевдин артыкчылыгы балким гитара менен ырдаганында кетирген кемчиликтерине мыйзам алдында жооп берүүдө дейт. Булак багыт. Айпери Кубик кызы. Бирөө үйү наны жоготурса, мен үйүмдү, унаамды мактангым келбейт. Кыргыз эстрада ырчысы Айпери Кубик кызы байлыгы менен мактангысы келбегенин жана жөнөкөйлүктү жактыраарын айтат. Көпчүлүктүн суроосу боюнча жообум: мен байлыгымды эч качан мактанган эмесмин. Бул да болсо тарбиядан деп билем. Атам менен апама ушул тарбияны бергендигине ыраазымын. Элдин ортосу бол деп ар дайым айтып келет. Эч бир өзүмдү башкалардан бийик коюп, кыйынсынбайм. Ошол эле учурда бирөөдөн өзүмдү ылдый коюп басынтпайм. Адам менен көрүшкөндө анын особняк үйү, жип машинасы, кымбат кийими, алтындары, акчасы мени кызыктырбайт. Биринчи алган тарбиясына, акылына, адамкерчилигине, жөнөкөйлүгүнө баа берем. Азыркы заманда кыйналып жашагандар көп. Бирөө үйү жоготурса, бирөө кийими, наны жок болсо, мен үйүмдү, унаамды мактангым келбейт. Бул дегеним башкалардан мен бийикмин, мен баймын дегени. Ошондо үйгө, байлыкка жетем деп канчасы насыяга, карызга батат. Башкалары ошондой нерселерге кызыгып, ичинен ойлонуп өзүн басынтат. Шариятта да бар: жоктун алдында мактанба, көрсөтпө. Азыр бири-бирине атаандашып жашоо мода болуп жатат. Атаандашып жүрүп чыныгы жашоону унутуп бараткансыйбыз. Адамдар байлыгына, мүлкүнө карап мамиле кылып калганы өтө өкүнүчтүү. Адамдык сапаттар жоголуп баратат. Заманыбыз кайда баратат? Бир жакшылык кылса, 1000 карыз кылат, милдет кылат. Ысырапкелчиликке жол бербейм, мактанууну жүрөгүм каалабайт. Эл катары жашайм, жөнөкөй жер үйдө. Эл мактаган унааны алганга кудуретим жетет, бирок албайм. Жип жеткен жерге жөнөкөй унаа деле жетет. Өзүмө жарашыктуу, ыңгайлуу кийингенди жакшы көрөм. Өзгөчө бийик болууну каалабайм, бирок өзүмдү ылдый дагы койбойм. Болгону ачык, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, чынчыл адаммын. Ата-энеме рахмат. Айпери карапайым, жөнөкөй эл менен. Элдер байлыкка азгырылып, адамдын ордуна анын байлыгы менен ченеп жатканы өтө өкүнүчтүү. А бирок Аллахтын алдында баарыбыз бир экенибизди унутпайлы. Байсыңбы, депутатсыңбы, бизнесменсиңби жана башка. Билем, бул сөздөрүмдү колдогондор аз болот. Себеби ачуу чындык.
ачык чын айтканды көбү жактырбайт да.